Алар бул тууралуу ойлонуп, эмне болорун баамдаса гана, эгерде коргоочусу салып бербесе, Теңири салып бербесе, анда бир киши 1000 кишини, 2 киши түмөндү кантип кууп чыкмак эле. Анткени алардын коргоочусу биздин коргоочубузда эмес, буга душмандардын өздөрү калыс. Анткени алардын жүзүмү Содом менен Амордун жүзүмүнөн, алардын мөмөсү сабагы ачуу, шарабы ажыдардын уусу, уулуу жылаандын мүрт өлтүрүүчү уусу. Бул менде катылып турат, менин кампамда бекитилип турат. Алар жыгылганда мен аларды жазалап, алардан өчүмдү алам, анткени алардын өлөр күнү жакын калды. Аларга дайындалган жаза жакын калды. Бирок алардын күчү кетип, туткундагылары да сырттагылары да калбай калганда, Теңир өз элине өзү өкүм чыгарып, өз кулдарына өзү ырайым кылат. Ошондо Теңир мындай деп айтат: алардын таянган тиреги, үмүт кылган кудайлары кайда? Алардын курмандыктарынын майын жеп, куюлуучу курмандыктарын ичкен кудайлары кайда? Кана алар козголуп, орундарынан туруп, силерге жардам беришсинчи, силерге калканч болушсунчу. Өзүңөр көрүп турасыңар. Бул мен Кудаймын. Менден башка Кудай жок. Өлтүргөн да тирилткен да менмин. Ооруткан да айыктырган да менмин. Менин колумдан эч ким куткарып ала албайт.